Белгилүү актер Чыңгыз Мамаев 2 айга СИЗО 1-ге камакка алынды. Мындай маалыматты Суперкейджи порталы өздүк булактарына таянып жазды. Билдирүүгө ылайык, Чыңгыз Мамаевдин үстүнөн чет элдик жаранды зордуктоо боюнча арыз түшкөн. Андан кийин ал кармалып СИЗО 1-ге 2 айга камакка алынган. Милиция бул боюнча кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Буга чейин белгилүү актер Чыңгыз Мамаев зордуктоого шектелип кармалгандыгы кабарланган. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроошону да баса кетиңиздер. Жана ошондой эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билиңиздер. Орусия Украинаны 1 апрелдин башында чек арадан анча алыс эмес Белгород шаарындагы күйүүчү май кампасына тигучак менен чабуул жасады деп айыптады. Эгерде маалымат ырасталса, бул 2 дүйнөлүк согуштан берки чет элдик күчтөрдүн орус жергесине жасаган 1 аскердик чабуулу болот. Бул аралыкта гуманитардык жардам топтору курчоого алынган Мариуполь шаарына азык-түлүк жана жүк жеткирүү үчүн күрөшүп жаткан кезде эки тараптын Орусиянын Украинага каршы 37 күндүк согушун токтотуу боюнча сүйлөшүү уланды. Орусия делегациясынын өкүлү Владимир Мединский Telegram баракчасында Крым жана Донбасс боюнча позициябыз өзгөргөн жок деп жазды. Украинанын коргоо министрлиги Орусиянын Белгород шаарындагы күйүүчү май кампасына Украин күчтөрү соккурду деген маалыматты растаганда четке каккан да жок. Учурда Украина өз аймагында орус агрессиясына каршы коргонуу операцияларын жүзөгө ашырып жатат. Бул Орусиянын аймагындагы ар бир катастрофа үчүн Украина жооптуу дегенди билдирбейт. Мен бул дооматтарды ырастабайм же четке какпайм, деп билдирди министрликтин басма сөз катчысы Александр Мотузяник. Буга чейин Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков Белгород шаарындагы күйүүчү май кампасына Украинанын 2 тигучагы 1 апрелге караган түнү соккурганын билдирген. Эгерде сиз жарнамаңызды биздин каналга жайгаштырууну кааласаңыз, анда ушул WhatsApp номерге жазып койсоңуз болот.